Келаткан жыл боюнча 2026 жыл өтө жакшы жыл, стратегический год. Мында жылдын энергиясы менен биз агым менен кетебиз да. Агымга каршы чыга албайбыз. Агым кандай кетсе ошондой. Агым жаңылануу, өсүү, жаңы башаттын жылы. Андыктан бардыгыбыз жапа-тырма ушул жакта болобуз. Биз эмоцияга алдырбайбыз, сындырбайбыз, талкалабайбыз, наоборот, жаңыртып, жаңы иш менен алектенебиз. Ар бирибиз ушундай жаңы нерсеге кетип калабыз да. 2026 жыл биринчи жыл боло тургандыктан бардык нерсенин башталышы, бардык нерсенин жаңы идея, жаңы ой жүгүртүү, жаңы жашоо, бүт бардыгы жаңылануудан башталат. Андыктан биз 9-жыл эскилерди бүтүрдүк, жыйнадык дагы 2026 биринчи жылга келдик. Эми жылды кантип эсептейбиз дейбиз да, бул каяктан чыкты? 2026 болот болсо кайсы бирди алып чыктыңар деп айтат. 2026 дегенде 2-ге 2-ни кошобуз, 4 болот. 4-ге 6-ны кошобуз, 1 болот. 10 бул 1 болуп эсептелет. Ошондо биз 9 жылдыктын жаңы циклында биринчи жылына кирип атабыз да. Бул жерде стратегия деп коет. Бардык нерсенин башталышы. Стратегия. Мисалы менин ниетим бар. Ал ниетимди максат кылып ишке ашырышым керек. Намерение. Биз максатты кандай кылабыз? Биз жазган нерселер гана, биз айткан нерселер гана ишке ашат. Анда эмне кылыш керек? Мондай максатым бар. Аны кантип ишке ашырам? Аны биз ойлонуп, туура чечим чыгарып, аны максат деп коюшубуз керек. Бул бардыгына эле биринчи жыл боло бербейт. Дүйнө жүзү боюнча биринчи жыл болот, бирок ар кимдин өзүнүн жеке жылы бар. Мисалы, менин жеке жылым келатканда 8-жыл. 8-жыл биринчи жыл менен тиешеси жок. Ал менин жеке жылым. Анысында эле дагы бир адамдыкы ошондой өзүнүн жеке жылы бар да. Эгер сиз менин жылымды билип бериңизчи дей турган болсоңор, өзүңөрдүн жеке жылыңыздарды билгиңиздер келсе, ушул телефон номерге жазасыздар да, кайрыласыздар. Мен сизге жеке жылыңызды эсептеп айтып берейин. Анан ал жылы сиз эмне кылышыңыз керек? Ошол жылы сиз кандай максат коюшуңуз керек? Ошол жөнүндө сөз болсун да. 700-01-01-81 600 сом төлөп коюңуз дагы ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөнүндө билгиңиз келип атабы? Жеке жылыңыз жөнүндө билгиңиз келип атабы? Атыңызды билгиңиз келип атабы? Учурдан пайдаланыңыз.